Ордо каладагы Каражыгач токойуна бак отургузуу самалыгы экологияны коргоо жана ага салым кошуу максатында уюштурулган. Иш-чарага студенттер, активисттер жана ыктыярчылардын тобу катышкан. 3-курстун студенти Самар бул токойдо алгачкы жолу көчө тегип жатканын белгилейт. Негизи бул Россия деген абдан маанилүү экен Бишкек шаарына. Анткени эң чоң жашыл жерлердин бири, анан биз билгендей эле абага жакшы жаман заттарды бактар алып, биздин абаны жашыртып, анан негизи эле ушундай жашыл жер болгону жарандар келип, сейилдеп же чуркап дагы убакыт өткөргөнгө жакшы жер да. Ошон үчүн мен оюмча мындай жерлерге көбөйтүп, анан салым кошубуз керек. Көчөт отургузуу боюнча долбоор 2018-жылы Борбордук Азиядагы Америка университети менен экотуризм боюнча Кыргыз-Француз ассоциациясы биргеликте демилгелеп, кала бийлиги да колдогон. Башкы максат сейилбак, жашыл токойлорду көбөйтүү болуп эсептелет. Долбоорду баштаганыбызда Карагай токоюнун жалпы аянты 163 гектар болчу. Жыл сайын көчөт отургузуп отуруп, азыр биз 41 гектарга көбөйттүк. Биз турган токойдун өзгөчөлүгү Борбор Азия боюнча эң жашыл токой аталат. Ичиндеги бактар 19-кылымда тигилген. Ошондой эле ар түрдүү жаныбарлардын түрлөрү жашайт. Мисалы ташбаканын эле 7 түрү бар дешет адистер. Долбоордун катышуучулары 4 жыл ичинде жалпы 4000 көчөт отургузган. Жеринде кароол дайындашып, видео көзөмөл орнотушкан. Мал менен дарактардын абалы текшерилип турат. Антпесе айрымдар мыйзамсыз кыйып кетиши мүмкүн. Шарт түзүү үчүн алгач ыктыярчылар ири көлөмдөгү таштандыларды арылтышкан. Главная цель этого мероприятия — Көчөт отургузуу акциясынын негизги максаты жаштарыбызды экологияны сүйүүгө жана ага кам көрүүгө үндөө. Бул багытта биздин университет көп долбоорлорго катышты. Экология менен адамзаттын жашоосу тыгыз байланышкан. Экологиядагы тирүү организм болгондуктан кароону көзөмөлдү талап кылат. Мисалы, бир дарактан чыккан кычкылтек эки адамдын өмүр бою жашоосуна жетет. Биздин тиккен дарактар ошондо миңдеген кишилерге пайда алып келүүдө. Андыктан мыйзамсыз дарактарды кыюуну токтотуш керек. Бүгүнкү күндө шаардыктарды экологияны сактоого чакыруу зарыл деп ойлойм. Анткени экосистема бузулуп жаткан мезгилде бул дарактар биздин жашообуздун узарышына, ден соолугубузга пайда гана алып келет. Садыр Жапаровдун демилгеси менен башталган Жашыл Мурас улуттук компаниясынын алкагында өлкөнүн бардык аймактарында миңдеген көчөттөр отургузуу өнөктүгү уланууда. Бул айлана чөйрөнү көрктөндүрүүгө багытталган иш-аракеттер аймактарда да активдүү жүрүүдө. Сарагүл Болотова, Элдар Нарбеков, ЛТР, Бишкек.